Мектепте аналогия деген түшүнүк болбойт, же болбосо сүйлөп тулуктоо жана башка программалар жок. Эгерде 12 жылдык билимдеги жаңы реформа кабыл алсаңыздар, ушул 10 боюнча дагы программасына Бүтүрүүчүлөрдүн келечегине жан өрөгөн Гүлсия Бараталиева жалпы республикалык тестирлөө борборунда химия биология сабагын окуткан жаш мугалим. Ал мектеп бүтүрүүчүлөрү келечегин аныктаган жогорку республикалык тестирлөө мектепте жетиштүү деңгээлде окутулбай жаткандыгын айтат. Жалпыбызга маалым, ар бир окуучунун 11 жылдык билимин бул жалпы республикалык тестирлөө аныктайт да. Ага кандай даярдануу керек? Көпчүлүк региондо окуучулар келе алышпайт. Мисалы шаардагы окуучулар курстар боюнча мүмкүнчүлүгү болуп окушу мүмкүн, бирок бардык окуучуну биз ошол ОРТнун талабына ылайык даярдалбай атабыз да. Аябай психологиялык бир катуу бир түрткү дагы болуп калышы мүмкүн. Баягы шок деп коебуз го, стресс абалда дагы калып калган окуучулар болот. Мына ошондуктан биз билим берүүдө ОРТга багыттап окутууну дагы талап кылат элек да. ЖРТ мектеп программасына дал келбейт эмес, дал келет, бирок суроолордун тиби ар башкача. Ошол багытта билимдерди бере кеткенди сунуштамакмын. 26 жаштагы Гүлсия бүтүрүүчүлөр үчүн колдонмо китептин автору болууга дагы жетишкен. Гүлсия Талас шаарында Талас мамлекеттик университетинде салттуу билим жана заманбап технологиялар, баланы өнүктүрүүдөгү жана тарбиялоодогу жаңы мамилелер аттуу 11-чи эл аралык илимий практикалык симпозиумдун эң жаш катышуучуларынын бири. Ал азыркы заманбап инновациялык методдорду биология сабагында колдонуу багыты боюнча презентация жасап, мактоого арызыган мугалимдердин катарын толуктады. Көбүнчө адамдар бул кара точкага жолбосо, карасы болгон нерсеге көңүл бурат экенбиз да. Эжекебиз айтып атат, ак кагаз десе, ак нерсе бул чоңураак көлөмдө турат, ак нерсе көпчүлүгү басым жасай коюшат экен да. Кара десе биз сөзсүз түрдө жашоодогу жолбосо кайсы бир нерседеги проблеманы биринчи көрө баштайт экенбиз. Кичинекей болсо да кемчиликтер издей беребиз да. Кичинекей болсо да чоң нерсе бизге жакшысын көрбөй калабыз да. Көрө албайбыз. Ошон үчүн ар бир нерсени көрө билүү өзүбүздүн и бардык нерсе өзүбүздүн колубузда да. Молодец, азаматсыз. Симпозиум билим берүү жана илим министрлиги, ошондой эле Ыйык ата журт коомдук жаштар фонду, Талас мамлекеттик университети менен биргеликте уюштурулду. Бул симпозиумга жалпы өлкөбүздөн биздин мугалимдерибиз, педагог ага эжекелерибиз, анын ичинде магистранттар бар, аспиранттар бар, университетте жумуш эмгектенген мугалимдерибиз бар, мектептин мугалимдери бар. Алардын баарынан келип бизге 120 доклад келип түштү. Ошол 120 докладтан комиссиянын негизинде комиссия текшерип, андан 75 докладты кабыл алдык. Буюрса, азыр ошол доклады кабыл алынган мугалимдерибиз өлкөбүздүн ар аймактарынан келип отурат Талас шаарына. Бүгүн ошол бизге жиберген докладдарын буюрса 8 секциялык отурумда өздөрүнүн докладдарын ошол жакта жакташат. Докладдар жакташкандан кийин ошол ар бир секциядан чечимдер кабыл алынып, аны биз ошол модераторлор аркылуу резолюциясын кабыл алдырабыз. Буюрса, резолюция кабыл алынгандан кийин биз муну буюрса билим берүү жана илим министрлигине сунуштап, ошонун натыйжасында өлкөбүздүн жаңы билим берүү жылында ошондой бир салымыбызды кошолу деген максатыбыз. Илимий жыйналышта билим берүү тармагында 12 жылдык билим берүү системасы тууралуу дагы талкуу болду. 12 жылдыкка өтүүнүн максаты биринчи класска бир деңгээлдеги балдар келишет, окуучулар, анан мугалим ошо баарына бирдей программа менен өткөнгө аракет кылышат да. Анан дагы бир нерсеси ошо айрымдар айтып атышат, ошо баары чет жакка тапшырышпайт деп. Бирок эми келечекти карашыбыз керек да. Мисалы азыр башка мамлекеттерди карасак, ошо чет жактагы жогорку окуу жайларга тапшырып атышат. Анан 12 жылдык негизи талап кылынат да. Мурда деле бүтүрүүчүлөр, мектептин бүтүрүүчүлөрү келчү, министрликке келип, анан министрлик справка берчү. Ошо 11 жыл окуду, андан сырткары нулевой классыда окуган. Ошондо 12 жыл окушту деп. Бирок ошол справкаларды жети кошумча документтерди биздин бүтүрүүчүлөрдү айрылтуу максатында 12 жылдыкты акырынан киргизип атабыз. Анан бул эми 12 жылдык дегенде эле эртең эле кирип келбейт. Аны деген азыркы учурда ошо программасын түзүп атабыз. Башталгыч класстын программасы кайра жаңыланат. Алган негизинде китептер даярдалат.
анан балким эмдиги жылы же 1 жылдан кийин кирет да. Илимий иш-чарага жергиликтүү жана чет элден келген окутуучулар катышып, билим берүүнүн сапатын жакшыртууга багытталган сунуш пикирлери, илимий изилдөөлөр менен бөлүшүштү. Mana bu yerda o'sha Iyik ata jurt degan mana shu jamg'armani tashkil qilingani, u jamg'arma asosan yoshlarni mana ilm ma'rifatga targ'ib qilish, ularga mana yangi binolar qurib berish yoki bo'lmasa mana shu umuman yoshlarning kelajagi haqida jonkuyarlik qilgani bizga juda ma'qul bo'ldi, chunki bizda ham bunday tashkilotlar bor. Санариптештирүү биз ойлойбуз мындай Кыргызстанда толук кандуу бир калыпка түшөлүк. Анан азыркы жаш муундарыбыздын көпчүлүгү шартты начар деп айтпайбыз, бирок толук кандуу болбогондуктан жумуш орду менен камсыз болбой калып атат. Көбүнчө ошо өз алдынча иштөөсү мындай интернеттен эле алынып туруп, анан жазылып кетип аткандай болуп атат да. Менин ишимдин максаты ошо студенттерди илимий дүйнөгө сүңгүп кирип, өздөрү иликтеп, өздөрү изилдеп жазса, ошондо анан студенттерге жугат деген ойдо. Ошону эми жөн эле айтып койбостон, кандай кылып ошол өз алдынча иштөөнүн уюштуруу методикаларын жазып берди. Коңшу өлкө Казакстандын Назарбаев университетинин жогорку билим берүү мектебинин профессору Дүйшөн Шаматов жаш мугалимдердин көйгөйүн айтып, аларды колдоого чакырды. Мектеп жетекчиси окуучулар менен иштеш буга тилекке каршы жакшы даярдыксыз келип калат. Анан мектепке келгенде дагы ошол мугалимдерге кээде жылуу сөз, колдоо аз болгондуктан тилекке каршы кетип калат. Буга биз олуттуу көз караш менен карабасак, күчтүү мугалимдер болуп, жаш мугалимдер иштебей калат, ушуга көңүл бурушубуз керек. Симпозиумга кабыл алынган макалалар боюнча сунуш пикирлер айтылып, жыйынтыгында бардык катышуучуларга сертификаттар ыйгарылды. Мыкты делген доклад ээлерине чакан белектер тапшырылды. Кыргызстандын билим берүү тармагына кошкон салымы үчүн Дүйшөн Шаматовго Талас мамлекеттик университетинин профессору деген наам берилди. Аны менен катар азыркы учурда Марал телерадио компаниясынын мүдүрү болуп эмгектенген. Ыйык ата журт коомдук жаштар фондунун негиздөөчүлөрүнүн бири Акынбек Эргешевге буга чейин жасалган эмгектери үчүн сыйлык тапшырылды. Ошондой эле грамота менен Эргешев Акынбек агайсына. Зымырат Эркинбекова, Жолборс Пазылдаев, Талас облусу, Марал телеканалы.